Assalamu alaikum, Moskva шаарындагы мекендештер, бордоштор. Бүгүн Москва шаарында кыргыз кондитерлер коомунун өтө бир чоң иш-чарасы болот. Бүт шириндик тортторду жасаган 7 тубандын айымдары чогулуп көргөзмө, шириндик көргөзмөсү өткөрүлөт. Бул жерде аябай колунан гүлү төгүлгөн эже карындаштарыбыз келген. Москвада бүт баары буйрутма менен торттор жасайт. Бүгүн баарынан кенен маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Торттордун аттарын, кайсыл жердин кыздары, кайсы убактан бери торт жасайт, окутабы, үйрөтөбү, ошолордун баарын чагылдырып, маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар, лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өзүнүн кыргыз айымдарды, ишкерлерди колдоңуздар. Siz buyurup verseniz, siz kağlagандай şirinlikleri жасап беришет. Азырына даярдык учуру бүт. Даярдык өтө кызуу. Жасашып атат. Ал бир аздан кийин башталат. Бир аздан кийин кенен баарынан ар биринен маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Даярдык өтө күч. Мекендештер, мына биринчиде чуу дегенде эле кыргыз кондитер коомунун төрайымы Гүлнар эжекебиздин торту мына өзгөчө жасалган. Бүгүнкү кеченин негизги уюштуруучусу дагы ушу эжекебиз бүгүнкү кече боюнча баштап айтып берсе. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Бүгүн Москва шаарында биринчи жолу болуп жаткан фестиваль алкагындагы ярмарка, выставкабызга куш келипсиздер. Бүгүн баарыбызда маанай жакшы. Биздин Москвадагы үй шартындагы эмгектенген кондитер айымдарыбыз өтө мыкты. Анткени булардын колунан баардык нерселер келет. Баарыңыздар көрүп турасыздар. Өтө шедевр работаларды жасап келишкен. Бул торт боюнча айтсаңыз эми. Салмагы канча, бийиктиги канча күн убакыт кетти ушун жасаганга? Бул торт свадебный торт деп койсок болот. Бул торттун бийиктиги 1 метр 35 сантиметр, 40 сантиметр деп дагы эсептесек болот. Бул торт өзү негизи жарымы фальш, жарымы съедобный кылыпдай проекттелген. Анткени мындай бийик тортту жасаш өтө кыйын болот. Ошондуктан жарымын фальш кылып, жарымын живой кылып жасаса өтө жакшы болот. Сиз ушун жасап келдиңиз. Сир болбосо, эгерде мына кызыккандар тойго, үйлөн тойлорго жасатса, примерно акчасы канча болуп калат? Эгерде ушундай тортту тойлорго жасатсаңыздар болот. Килограммына карайт. Кызыктар да канча сом болот? Килограммына карайт. Эми 60 миң, 70 миң болуп калышы мүмкүн. Ушуда болуп калышы мүмкүн, Ооба. Бирок элдин чөнтөгүнө карап дагы ыңгайлаштырып, бардык торттун түрлөрүн жасап бересиз. Ооба, чөнтөккө жараша. Анткени ар бир клиентке жеке мамиле болот. Арзан сурангандарына да жасап беребиз, мүмкүнчүлүк шарттарына түшүнөбүз, сөзсүз. Анан окутасыздарбы? Азыр Москвада көбү кызык ушул окуп үйрөнсөк торт жасаганды дегендер. Окуткан кыздар аябай көп. Көп эле окутушат, үй шартында окутушат. Кээ бир кыздардын студиялары дагы бар. Маалымат алып, келип окуса болот. Анда ушул кыздардан дагы маалымат алайлы эжеке, Мына биринчи чуу дегенде эле мына эжекебизден баштайлы. Саламатсызбы Айпери? Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Менин атым Айпери. Торт боюнча 1 жылдан бери тортко заказ алып
эмгектенем. Бирок мен бүгүнкү ярмаркага пряник боюнча пряник декорлорун жасап келдим. Буларды торттордун бетине деле жасап койсо болот. Мастер-класс өтүп көргөн эмесмин. Өтөм буйрса. Айпери кызыбыз үй шартында эмгектенет, өзүнүн тубасы таланты бар экен. Үйдө олтуруп ушундай кооз имбирный пряники деп коет, ушундай пряниктер жасайт. Таланттуу кызыбыз Айпери. Мына чоң торттун аты эмне? Мына чоң торттун аттары. Бул уже башка кызыбызга карайт. Башка кыз атанга. Ооба, Гүлбүрак деген кызыбыз. Саламатчылык. Азыр бир кенен маалымат айтып кетсеңиз, сиздин жумушуңуз аябай кооз экен. Ушул жумушуңуз боюнча бир аз түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат чоң. Бул мен кондитерский келип калганыма 2013-жылдан баштап эмгектенем. Үйдө отуруп ишке чыгып ошентип жүргөм. Азыр уже 2-3 жылдан бери үйдө жасап калдым. Бул кышкы көрүнүш деп атап койдум бул тортто. Бул песочный тестодан жасалган. Бул красный бархат, снеговик, полный торт. Булар ёлкалар заварной тестодан жасалган. Баарын жесе болот. Азаматсың, аябай кооз, мыкты деңгээлде жасалган. Азаматсың. Негизи ушу буйрутмага да заказ бересиз, а? Буйрутма берсе жасап бересиз. Заказ алам, ооба. Ар бир адамдын өзү менен сүйлөшүп, табитине карап заказ алам. Канча килограммга чейин жасайсыз? Канча калышса ошончо килограмм. Ошо чөнтөгүнө Чөнтөгүнө карап, а? Ар кыл фасондо. Ооба, каалагандай жасап берем. Окутасыз дагы? Окутам дагы. Обучение дагы бар. Учение да бар. Да, кийинки эжебизге. Саламатсың, Мирзада. Бүгүнкү аябай кооз иштердин бири. Мирзада айым, сизге сөз берейин. Бул жумушту кантип жасадыңыз? Канча күн убакыт кетти? Бунун темасы эмне, түшүндүрүп берсеңиз? Саламатсыздарбы? Мен өзү 8 жылдан бери кондитер дүйнөсүндө эмгектенип келем. Быйыл дракон жылы болгондугуна байланыштуу дракон деп атайын жасадым ушул тортто. Бул эмгегиме 2 күн кетти, 2 күндө жасадым. Торттун ортосу съедобный, мастичный, мастика тоже съедобный. Ошо. Чынында Мирзайда аябай таланттуу айым экенсиз. Буну көргөндө мен аябай кандай десем, шок деп коё беле. Шок түрүндө сүйүнүп карадым. Аябай сонун мыктысыз. Кийинки эжебиз саламатпы? Бул да өтө кооз торт жасап келди эжекебиз. Эркинай, сиз жумушуңуз боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз. Атым Эркинай, Азимбаева Эркинай. Мен деле бул кыздардай үйдө отуруп заказга торт жасайм. Быйыл уже 3-чү жыл кетип атат кондитерство тармагына келип калганыма. Бул эмгегимди Черепахов прогулка деп атап койдум. Негизи подводный мир. Бул жерде негизи карап келгенде баары эле съедобный, бирок торт эмес. Бунун ичинде воздушный рис бар. Да, биз бадрак деп коебуз го, жейбиз, ошонун менен жасалган и сырты ганаш. Калгандары бардыгы мастикадан жасалган. Азаматсыз. Бул канча килограмм турат? 2 килограммга жакын. Баасы канча болуп калат, мисалы ушундай буйрутма берсе? Эгер ушундай болсо, где-то 30-40 миң болуп калат. Кымбат эмеспи, Эрке? Жок, себеби дегенде могу майда детальдарычы, баары, монтип баары ручной, прям нерв клеткаларымдын канча болсо ошонун баарын кетирип жасайм. Анан Москвада көп сурайт да, ушу халал нерселерден жасалабы деп. Ошого жооп берсеңиз. Халал деп айтылат, бирок биз сатып алган товарыбыздын составын, конечно, карап алабыз. Бирок кээ бир товарлардын ичинде күмөндүү деген нерсе болот, сат. Ошон үчүн мисалы торттор 100% халал деп биз өзүбүздүн мойнубузга алгандан коркобуз да. Мисалы үстүнө шоколад коюп бер дешет. Биздин жасаган нерсе таза болгону менен магазинден алган шоколад халал эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондой. Сизде обучение бар, а? Пока жок. Азырча жок. Жок. Кийинки мына Кыргызстандын немесин Азаматсыз. а? Айкөкүл айым, биздин бүгүнкү ярмаркага куш келипсиз. Аябай кооз торт экен. Бул кыргыздардын орнаменти менен, кыргыз кукла менен жасалган укмуштуудай торт экен. Ушул торт боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Аты жөнүм Айкөкүл Бидербековна. Бул кондитер шоу укканыма бир 15 күн болду. Ошондо эле дароо кириштим. Будан да кооз торт жасамакмын.
Мен кесибим боюнча айта кетсем, өзүм мен Москвада ушул модельер конструктор дизайнерликти бүткөндүктөн байланыштуу мен сүрөт дизайн менен көп иштегендиктен ушунда мастичныйды дагы окуп үйрөндүм. Анан үйдө авторский тортторду жасап, кыздарга обучать этип үйрөтүп келе жатам. Анан тортум боюнча айтсам, бул фальш болду. Потому что бат убакытта жетишим керек болду. Кукла боюнча бардыгы ручной болду. Көзүнөн бери кирпик, каш бардыгы колдо болду. Ар бир детали. Түнү күнү уктабай жасадым. Бул үстүндө кыргыз кызыбы? Москвада жүрсөк дагы ушундай патриоттук сезимдерди ойготуп, мекендеп, жүрөк согуп жасадык. Андыктан бардыгыңыздардын. Бул кыргыз желеги, анан кыргыз түндүгү экен, а? Азаматсыз бул желекти чагылдырган жана оймолор, оймо, комуз. Азаматсыз. Ушунун баасы канча, мисалы, Бул сатып алам деши мүмкүн, же буйрут берем деши мүмкүн. 40 000 рубль болуп калат. Канча килограмм? Бул жерде 2,5 килограмм болот. Барыңар эле жаман кымбат айтып атасыңар го. Мен ошондо менетимди баалаймын. Ошондой акчасы барлар чыгат. Буюрса мен ошого татыктуумун. Молодец. Так, кийинки жакка кандай жасап келиптир? Кийинки айымыбыз Гүласыл, аябай укмуш торт экен. Азыр баарын өзүнөн сурасак, Саламатсыздарбы? Бардыңыздар жаңы жылыңыздар менен кирип келген. Бул тортум аял кишинин даңазалагым келди. Аял кишинин далысы ушундай маниде жасадым атайын. Менеткеч аялдарды даңазалагым келди. Бул съедобный торт, бул жагы башынан бөлөк бардыгы, даже мончогу, сөйкөсү кыргыз орнамент менен жасадым атайын. Жештүү ал дагы бардыгы. Азаматсың, бул кыргызча көрө деп койчу эле. Көрөнү сөйкө кылып чагылдырып жасаптырсыз, аябай сонун. Үстү велюр, ичи съедобный торт. Бул шарики шоколадные. Ага. Укмуш, азаматсыз. Канча жылдан бери жасайсыз торт? 3 жылдан бери жасайм. Мен наставнигим Гүлнара эже. Буйрутмага аламын. Кыздарды дагы окутамын азыздан. Ошо. Кандай, онлайнбы же офлайнбы? Офлайн окутам. Офлайн окутасыз, а? Сыр болбосо обучение канча акча? Обучение мен жай тар болгондуктан мен 1ден 2ден кыздарды окутам. 15 000ден 25-30 000. Бир айбы? Жок. Курс эле болот. 3 күн, 4 күн, 2 күндөн башталат. Бир жумага чейин. Үйрөнүп чыгат, а? Үйрөнүп, полностью үйрөнүп. Сизге окшоп ушинтип буйрутма алып? Окшоп буйрутма. Иштеп калат. Иштеп калат, буйруса. Кийинки айымызга өтсөк. Кийинки Жазгүл айымыбызга азыркы трендовый кичинекей тортторубузду кыргызча кылып жасап чыгыпсыз, бента торт. Кыргызча болуп калыптыр, аябай сонун. Эмне себептен ушул кыргыз орнаменттерин коюп жасадыңыз? Себебин айтып бересизби? Жакшысыздар, саламатсыздарбы? Бул бента торт негизи 1-2 адамга арналган торт. Бизде национальный орнаменттер аябай сонун көрүнөт. Жана бүгүнкү кечеси ушул именно Кыргызстанга арналган, кыргыздарга арналган үчүн ошого жасап келдим. Өтө сонун да кыргыз орнаменти менен укмуш торт жасап келиптир. Бул канча килограмм бул, сыр болсо? 350-450 болот. Ичинде начинкасы клубника, бүт баары съедобный, ручная работа 100%. Баасы канча? 1000 рубль. 1000 рубльдей. Ооба, 1000ден баштап 1,5 чейин болот максимально. Сиз дагы буйрут боюнча жасап, каалагандай жасап бересиз? Мен начинающий кондитермен, то есть башталгыч кондитер, баштаганга 1-2 ай болгон. Ошон үчүн жумушум азырынча кичинекей, бирок заказ алам, дагы да өнүгөм. Азаматсыз. Буйрутма берсеңиздер болот, Москвадагы мекендештер. Кийинки айымга кайрылсак, биздин Гүлбахар айымыбыз аябай сонун арчаны жаратыпсыз, орусча айтканда ёлка. Бунун ичи съедобный. Бул да сиздерге караштуу да, Мастикалар ула.
саламатсыздарбы? Бул елка торту тандап алганымдын себеби быйыл деген биздин Кыргызстанда елканы аябай сонун жасаптыр, өзгөчө. Ошол себептен негедир мен елка жасагым келди, елка торт жасагым келди. Бул елка торт бисквитный, жей турган, ичинде начинкалары карамельный и ореховый. Анан бисквитный, анан бүт мына сыртындагы украшениялары тоже это мастика менен жасалган, ручной өзүм жасадым. Анан кандайсы бунун ичиндеги бисквиттин размерлери ар кандай түрдө бышырылган, кийин формага келтирдим. Андан кийин бул жанындагы эмелери бүт мастикадан жасалган, снеговик, бүт мына эмелерчи, подаркалары, кичинекей подаркалары. Бисквиттин основа. Эже канча жылдан бери жасайсыз торт? Мен 2 жылдан бери эме жасаймын. Пока мен домашний кондитермен заказ аламын, на заказ жасайм. Окутасыз дагы? Жок, пока окутпайм. Только буйрутма аласыз. Ооба, буйрутма алам. Аркыл көлөмдө. Ол Аркыл көлөмдө акчасына жараша. акчасына жараша. Бул канча килограмм примерно? 5 килограммдай чыгат. 5 килограммдай чыгат. Баасы канчалык болот? Кремдери менен. Билбейм. Бүгүн сата алабыз дегендер болушу мүмкүн да. Баасын мындай койбой келдим да. Просто жасап. Бүгүн көрүүчүлөр көп келет, балким сатып алышы мүмкүн. Анда билбейм, эми баалашабыз да. Кийинки өтсөк. Рахмат. Кийинки кызыбыз Өмүркан. Өмүркан женский сумканы чагылдырып жасаптыр, Анда өзүңүздөн кенен маалымат алсак, Саламатсыңарбы? Мен женский сумка жасадым, потому что аял заты кичине эме болобуз го, назик болобуз го. Ошондой эле анан кондитерге келгениме өзү аз эле болду, 1 жыл боло элек. Ошентсе да аракет кылып, астыга ынтылып, көп нерселерди үйрөнүп, аралашып, жакшы нерсени билгим келет. Буюрса бул башталышы деп ойлойм. Көп дагы болот. Андыктан бул сумканы жасаган себеби бул сумка фарштан жасадым. Бат жасаган үчүн мастика менен иштедим да. Анан акчаларды эме кылган себеби кондитер кыздардын заказдары көбөйүп, ушинтип буюрса долларлар Жакшы ниет кылып жасадым. Жакшы ниет менен жасадым да. Баарын заказы көбөйсүн, сумкаларынан ушинтип акча үзүлбөй эле дайыма ушундай акчада жүрө берсин деген ойдо жасадым. Ошондуктан. Бул бардыгы крем да? Бул деген мастика менен иштеди, фаршта. Бул несъедобный, бирок көргөзмөгө тура берет. Фарш ярус менен жасалгандыктан, бирок көргөзмөгө жакшы тура берет да, көп жылда эчтеке болбойт. Сизде обучение барбы? Обучение бар, обучение 2 күн, 3 күн үйрөтүлөт, 10 миңден 15 миңге чейин. Анан Рахмат. Бунун баасы 15 миң. 15 миң? Обучение? Жок, бунун. Торт деменге? Несъедобный болсо деле көргөзмөгө. Кийинки өтсөк. Кийинки кызыбыз Айсулуу Айым китеп формасында торт жасап келиптир. Анда өзүң маалымат берсең, Айсулуу? Саламатсыздарбы? Бул китеп торт бар жогу съедобный, ичинде шоколадный бисквит, начинка вишневый, крем болсо крем-чиз, пропитанный аябай жештүү, салмагы где-то 3 килограмм. Меники андай 15 миң, 30 миңдей кымбат эмес, меники около 8 тысяч. Еще жакшы сүйлөсөм, онда келишимди баада деле берем. Жештүү, дандуу, домашний торт. Негизи ар кыл сыймада, ар кыл фасондо торт жасайсыз. Ар кыл фасондо клиент кандай кааласа, ошондой кылып жасай беребиз. Анан обучение бар сизде? Обучение бар. Обучение бар. Кыздар, могу жерде кыздар бирөөсү азыр честно айтса керек, канчага саткан торттордун. Ооба. Ооба. Жакшы экен. Кийинки айымга эле. Кийинки айымыбыз Акылай. Акылай айымыбыз өтө назик, өтө мыкты айым, азамат айым. Анда сизге сөз берсек, бул жерде арчалар жана суу изомальт окшойт, булар. Изомальттан шаркыраган сууну чагылдырып жасаптыр. Ёлка, таштар, анан бул кар, Азыр өзүңүз түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул торт где-то 8 килограммдан жогору чыгат.
торт фисташковый, первый этаж, экинчи этаж творожный, үчүнчүсү клубничный торт, елкалардын баары мастикадан жасалган, съедобный. Торттарды по заказу алабыз, жасап беребиз. Клиенттер кандай торт кааласа. Азаматсыз. Бул канча килограмм чыгат? 8 килограммдан жогору. 8 килограммдан жогору. Обучение бар сизде дагы? Жок, обучение кылбайбыз. Толук буйрутма менен Москвада жасайсыз. Туулган күндөргө, тойлорго, бүт жакшылыктарга. Табитине карап. Ооба. Bundan başka daha көп нерселер жасайсызбы, шириндиктерди? Же бир эле торт жасайсызбы? Жок, көп нерсе жасайбыз. Бардык ишти кылабыз. Рахмат чоң. Кийинкиге өтсөк. Кийинки айымыз Гүлдана. Гүлдана өзүң маалымат бере. Саламатсыздарбы? Мен жаңы жылга карата жаңы жылдык новогодний домик жасадым, имбирный печенье, медовый. Ошо жаңы жылга арналып ушундай кичинекей тортик жасадым, где-то 600-700 грамм чыгат. Ушул канча болду иштегениңизге шириндик жасап? Мен bundan сырткарда торт, пирожныйларда жасаймын. 1,5 жылдан ашты жасаганымда. Окутпайм, өзүм начинающий кондитер деп койсом болот. Заказ көп эле Москвада? Көп эле буйрутмалар аласызбы? Ооба. Көбүнчө каяктан сизди? Домашний кондитер, домашний үйдө туруп эле. Жок, Instagram баракчадан көрөбү, каяктан көрөт? Instagram баракчамда бар. Не деп айтып кетсеңиз болот? Бул жерде жазылган бар. Бир көрсөтүп коелам да. Ооба. Имбирный печенье. Ушул жерден толук маалымат алсаңыздар болот экен. Рахмат. Кийинки өтсөк. Азаматсыз. Кийинки айымыбыз Айпери. Биздин өзү негизи Москва шаарында кондитер биримдиги коому бар. Ошол коомдо башталгандан бери келет бул кыз, 4 жыл болуп калды. Биз менен чогуу жүргөнүнө. Анда Айпери өзүңдүн жумушуңду түшүндүрүп берсең. Пластичный шоколаддан пирожный жасадым, то есть мандарин сымал кылып. Ичи шоколадный бисквит, крем чиз менен, а сырты шоколад. Ак шоколадды боеп, козу койдум. Ошол сабактары мастика, карларым деле мастика. Азаматсыз. Бирөөсүн канчага сатасыз эми ушунун пирожныйын? Чындап басын койгон жокмун. Пока кой элес, бул чисто көргөзмөгө жасалган. Чисто көргөзмөгө жасалды, бирок жештүү, өтө ширин. Бирөөсүнө жаап калып, сатасыңбы, канчага бересиң десе, эмне деп жооп бересиз? Билбейм. Чындап билбейм. Азыр көргөзмөгө келгендердин. Сүйлөшүп көрөбүз. Басы жакса беребиз. Чоң рахмат. Азаматсыз. Кийинки кызымыз Сыдыкова Оксана. Оксана айымыбыз дагы бул коомдо 4 жылдан бери келет. Биздин азамат айымдардын, патриот айымдардын, активист айымдардын бири. Анда эмесе сөз сизде. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мен 4 жылдан бери торт жасап келем. Ушу бүгүн выставкага катышып, торт свечасын жасадым. Кичине мына новогодныйраак кылып, гүлдөрдү, бул жашыл нерселерди неме кылып, арчага окшоштуруп. Ушул съедобный, творожный. Съедобный, Канча килограмм? 2 килограмм. Канчага бересиз? Жаап калган алдында. 4000 берем сураса. Молодец. Обучение бар сизде? Ооба, обучение бар. Окуйм дегендер? Окуйм дегендер. Мына ушул Instagram баракчама кайрылса болот. Ушул, Ооба. Мына торт Данек дейби? Ооба, тарты Данек. Ушуга кайрыласыздар. Окуйм, үйрөнөм дегендер. Москвадагы мекендештер, жакшылык бар экениңиздерге буйрутма берсеңиздер болот, ошо Instagram баракча аркылуу. Азаматсыз. Кийинки бул кийинки кызыбыз Айсулуу айым женский тортты чагылдырып жасаптыр. Азыр кенен маалымат өзүнөн алалы. Саламатсыздарбы? Мен ушундай женский торт жасадым, полностью съедобный, ичи шоколадный, сырты мастикадан жасадым. Ошо Instagram менен заказ алып сатам, мынакей Instagram баракчам бул жакта. Бул канча килограмм? Бул 2,5 килограмм. 2,5 килограмм. Канча килограммга чейин негизи буйрут берип жасайсыз?
любой канча заказ берсе ошондой жасай беребиз. Чөнтөгүнө жараша. Аны окутасыздарбы? Ооба, обучением бар. Обучение бар. Мекендештер, ушунда Instagram баракчасын көргөзүп өттүм. Ушул жактан буйрутма берсеңиздер болот. Окуйм дегендер болсо, ушул жакка кайрылып окусаңыздар болот экен. Торттун ар кыл түрлөрүн сиздин табитиңизге жараша жасап берет экен. Кийинки эжекке өзгөчө. Кийинки айым Гүлжамал айымыбыз жок окшойт, Анда Нур ханым айымыбыз сонун нерсе жасап келиптир. Анда сөз сизде. Мен ушунда бүгүн өзүм кондитер повар болгон үчүн мен кыргызча чучпара жасап келдим. Өзгөчө. Чучпарада жасап келдим. Менде обучение жок, только буйрутмага заказ алып жасайбыз. Торттун бардык түрлөрүн. Сизде Instagram баракчаңыз бар экен, Бар. Ушул экен. Бул канча килограмм чыгат чучпараңыз? Бул 1,5 килограмм. Канчага бересиз? Сүйлөшөбүз да. Договор менен, Сиздики дагы съедобный, жакшы экен. Кийинки кызыбыз Айнура. Айнура кыргыздын баш кийимин чагылдырып торт жасап кеттир. Элечек, абдан коз жасалган, азаматсыз. Бунда бар ичи съедобный да, түшүндүрүп берсеңиз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар мекендештер? Биздин көптөн күткөн Москва кыргыз кондитерлер коомунун бүгүн жарманкеси, баарыңыздар куш келипсиздер. Бул болсо мен кыргыздын улуттук баш кийими элечекти жасап келдим. Бүгүн ичи сникерс торт ушундай оймо чиймеси менен чагылдырып кыргыздын бир улуттук нерсесин көргөзгүм келди. Өтө укмуш, өтө сонун патриотка эжекебиз экен. Кыргыздын элечегин чагылдырып. Канча килограмм чыгат бул? Бул жерде 3 килограммга жакын чыгат. Чоңда жасап бересиз, 10 килограмм, 20 килограмм. Кутта ошондой фасонда, да? Баасы канча болгон килограммы? 6000 болот. 6000? Я, ушул туруш 6000, килограммын өзү негизи торт канча жасайсыз? 2000ден. 2000ден. Обучение бар сизде? Бар. Сизден кайсыл жактан мына экен, Instagram баракчаңыз? Ушул жактан буйрутма берсе болот. Болот. Обучение жок. Бар. Обучение бар. Бар. Онлайн же офлайн? Онлайн. Офлайн. Офлайн. Кийинки эжекке өзгөртсөк. Азаматсыз. Кийинки айымыбыз Базаркулова Нуриза, коомдун активисти, аябай активный кызыбыз. Анда эмесе Нуриза, комузду жаратып келипсиз. Бунун баары съедобныйбы, кандай, канча килограмм чыгат, канча күндө жасадыңыз, максатыңызды айтып берсеңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Москва кыргыз кондитерин стакка келген кыздар, баарыңыздарга. Бул комузду мен атайын өзүм комузга жакын үчүн ичинде жей турган бардыгы шоколадный бисквиттен жасалган 2 килограмм, сырты мастика. Ручнойду 2 күн жасадым буну. Мен ушуну биринчи көргөндө живой комуз экен дедим беле. Көсө торт экен да бул. Жесе болот. Ичи шоколадный бисквит. 2 күн убактым кетти. Нуриза эжеке, обучение бар сизде? Обучение жок. Обучение жок, только буйрутма менен. Только заказ аламыз. Буйрутма менен табитине карап, аркыл сүрөттөрүн коюп жасап бересиз. Ооба, сүрөтүнө коюп берем. Жазып. Кыргыз элине тем более жарчы баарын немесин алып барам. Ошон үчүн мен комуздун немесин жазып. Эжекебиз маданият кызматкери дагы. Тойлордо кызмат кылат. Азаматсыз активистка. Комузду атайын комузду чагылдырып тартып келиптир. Канча килограмм бунуңуз? 2 килограмм чыгат. Канчага бересиз жагып калган адамдарга? Баалашабыз да. Баалашасыз. Сиздин ушул Instagram баракчаңыз, Ооба, ушул Instagram баракчаңыздан буйрутма берет. Жар-жарга дагы буйрут берсе болот, Ушул жактан. Рахмат. Кийинки кызыбыз Асель айымыбыз дагы антигравитационный торту чагылдырып жасаган. Өзүнөн маалымат алсак, Саламатсыздарбы? Это антигравитационный торт. Верхний ярус тоже полностью съедобный, и нижний тоже весь съедобный. Бул өтө сонун укмуш жасалган. Муну өзүңүз жасадыңызбы, же заказ кылдыңызбы? Же жолдошуңуз жасап бердиби?
полностью конструкцияны жолдошум жардам берди. Биз заказ кылган болчук, башкача фасон, башкача моделдеги, но, к сожалению, нас подвели, келген жок. Поэтому кече түнү менен жан башынан бир айдын планын толтуруп чыктык. Жакшылык маракелерге буйрутпа берсе, ушундай стойкаларыңызды апарып бересизби? Стойкалар барбы өзүңүздө? Да, стойкалар бар. Стойкасы менен, да? Да. Стойканын үч эле түрү барбы же башка түрлөрү дагы бар? Башка түрлөрү дагы бар. Бийик түрлөрү дагы бар. Бийик, разной формы. Ушундай 2 жаштында сүрөттөрүн коюп, жүрөкчөлөрдү коюп жасап бересиз? Конечно. Окутасызбы, обучение бар сизде? Обучение бар. Каяктан, бул жактан экен, а? Инстаграм баракчаңыз? Бул жактан. Инстаграм баракча, бул жак экен, а? Асел, Жолдошов Асел. Ушул жактан буйрутма берем дегендер, окуйм дегендер, ушу Инстаграм баракчасына кайрылсаңыздар болот. Москва шаарында обучение дагы бар, буйрутма дагы. Ушундай стойкалар менен жакшылык маракелерге стойкалар менен алып барып коюп берет экен эжекебиз. Рахмат чоң. Кийинки өтсөк. Кийинки тортубузга өтсөк, Элнур айымыбыз чынында мыкты деңгээлде жасап келген. Жакшылап көрөбүз. Анда эмесе ушул сизге сөз берсек, кантип жасадыңыз, канча күн кетти, жасап атканда сразу эле баардыгы жакшы болуп кеттиби же бузулуп кеттиби, сразу эле гладко болуп кеттиби же кайра башынан жасадыңызбы? Ошондой моменттериңизди дагы айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум. Бул азыркы келген жыл ушул дракон жылы болгон үчүн, жашыл дракон. Ушул жылдын символу катары ушундай торт жасадым. Сөзсүз түрдө мындай торту жасаганда кыйынчылыктар болду. Ага мага үй бүлөм жардам берди, конструкция курганды, жасашканды. Бул деген бул түстү бардыгын бирдей кылып чыгарыш дагы оңойго турган жок. Ошон үчүн аракет кылып, ушул выставкага аябай аракет кылып жасадым. Өтө сонун. Азаматсыз. Канча болду ушу концерттер эмес алектеңизге? 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашты. Москвадан окуп үйрөндүңүз же Кыргызстанда беле белеңиз? Онлайн. Онлайн окуп үйрөнүп ушундайга жетиштиңиз. Ооба. Сиз окутасызбы? Кондитер коомдун жардам менен, коомдогу кыздар сөзсүз түрдө жардам беришет бардыгы бири-бирине. Бардыгында почти мен билгендердин бардыгында обучениелери бар. Ушул коомдогу кыздардын жардамы менен. Анан өзүм аракет кылдым, аябай. Аракет эң башка аракет, а? А сизди бул Инстаграм баракчадан буйрутма берсе болот. Болот. Буйрутманын түрлөрүн жасайсыз. Ооба. Азаматсыз негизи өзүңүздүн аракетиңиз бул. Азаматсыз. Кийинки айымыбыз Жаркынай. Жаркынай айымыбыз бул сизге дагы суроо, домашнийби же анда сизге сөз берейин. Кутман күнүңөр менен баарыңардын ушул кечеге кошулуп калганыма абдан ыраазымын, кубанычтамын. Гүлнарага, Гүласылга чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Бул биздин Кыргызстанда жасалган 5 адамдан турган ишкана десем болот. Ушул Москвада иштеп, Кыргызстанга барып, ушул оюбузду аткардык. Бул жерде малина боюнча айтып кетейин. Малина кандай кайнатылды? 950 грамм малина нокаттыкы 2 минутадан 4 жолу кайнатылды, кайра коюлду банкага. Банка Бишкектики, шекер дагы Кыргызстандыкы, кант, крышкасы болсо российский. Кыргызстанда кайнатылды, Бишкекте кайнатылды. Могу жерде жеке ишкер өндүрүүчү баары бар. Алсаңыздар, өзүбүздүкү Кыргызстанда даярдалган, үй шартында даярдалган. Баасын айтыңыз. Баасы бул 950 грамм 500 рублей. 450 грамм 250 рублей. Малина. Малина, бул малина. Клубника тоже 950 грамм 500 рублей. Ачуулар бар. Бул аджика 450 грамм 250 рублей. Чери туздалган. Дагы кандай десем, баш калемпирлер бар 350 рублей 950 грамм. Бар ачуу, булар ачуу. Жа бул бакта үйүндө онлайн сатасызбы же магазин барбы бакта? Үйдөн сатасыз, буйрутма менен. Анан жерде биздин мекендештер көпчүлүгү кафе иштетет, магазин иштетет. Көтөрүлүп кетет экен. Ошого бары Ал жактарга оптун бере албайсыз. Эмек түшсө беребиз. Оптун постоянно сиздердин клиент боло алса бересиз. Ушул
магазин иштеткен, кафе иштеткендер сиз менен кантип байланышса болот анда? Мен Макамбаева Жаркынай, Ноқаткомнан ушул номер көрсөтүлбөй калыптыр. Номер көрсөтүлбөй калды. Анда номерди айтып коерсиз. Буйрутма мына Москвадагылар 8977 337 89 81. Ушул жактан буйрутма берсе болот. Instagram баары бар. Ушул жактан буйрутма берип алса болот, а? Жеткирип берүү кандай болот? Жеткирип берүү бар. Өздөрү келеби? Жеткирип берүү бар. Жеткирип берүү канча алса жеткирип берүү бар? Кандай? Көбүрөөк алсаңар жеткирип берүү бар. Метрого чейин же үйүнө чейинби? Метрого чейин. Метрого чейин. Метрого чейин жеткирип берүү бар. Негизи биз өзүбүздүн турган жерибиз метро аэропорт. Метро аэропорттагы мекендештер үйүнө барып алсаңыздар болот экен. Чоң рахмат. Өзүнүн өндүрүштү колдойлу. Азаматсыз. Буйруса алып кетебиз. Бүгүнкү айымыбыз Айпери. Айпери, сиздин табличкаңыз азыр таап беребиз. Анда эмесе бул боз үйдүн ичин чагылдырган окшойсуз, э? Анда эмесе сизге сөз берелик. Мурункусунда боз үй жасабадым беле. Бунусунда мен өзүбүздүн жердештерге эми боз үйдүн ичин көрсөткүм келди. Ар бир үйдүн очогу өчпөсүн, дайыма очогубуз жанып турсун. Ошон үчүн очогубузду да жандырып койдум. Бул канча килограмм? Бул жерде 4 килограмм. 4 килограмм. Съедобный или фальш? Фальш. Канча сом болот ушул эгерде жаккан адам алам десе? Эми келишим баада. Келишим баада, буйрутмадагы аркылуу жасап бересиз. Ооба. Окутасызбы? Жок, азыр только билим алуу менен. Аз эле болду өзү. 1 жыл. 1 жыл болуп калды, а? Торттон башка кандай шириниктер жасайсыз? Торттон башка көп пирожныйларды, пирожкинин түрлөрүн, пекарныйда 3 жылдык опытым бар, нандардын түрлөрүн жасайм. Ошондой кекстерди. Негизинде магазин иштеткен биздин мекендештер көп. Кичиирээк кылып опытымга магазинге койсоңуз да болот, а? Ооба. Сүйлөшүп. Магазин иштеткен мекендештер байланыстан сиз менен кандай байланышат? Номер телефонду акырында жазып коебуз. Айтып кетсеңиз болот. 8977 384 5609. Ушундай торттор жаккан болсо, ушундай ушу буйрутма берсеңиз болот, ар кыл фасондо жакшылык маарекеңиздерге жасап берет. Москва шаарында. Азаматсыз. Рахмат. Кийинки кызыбыз Айсалкын. Айсалкын кызыбыз дагы коомдун мүчөсү, аябай активист. Шамдагай кызыбыз, анда бир аз маалымат берсеңиз. Мен бул фигурканы мастикадан жасадым, жана гүлдөрдү дагы мастикадан жасадым. Бул мастика деген бизде кондитерский коомунда, кондитер тарабында колдоно турган буюм. Ар кандай фигуркаларды жасасак болот. Торт болсо фаршиярус кылып жасадым. Себеби биз балеринабызды тургузганга оңой болот. Окумуш, канча болду иштегениңизге? Мен бул тармак менен алектенгениме 3 жыл болуп калды. Москвада? Москвадамын. Москвада окуп үйрөндүңүзбү же Кыргызстандабы? Москвада, Кыргызстандан онлайн окуткан кыздан үйрөнгөнмүн. Андан кийин офлайн курстарга барып жүрдүм. Ошондой эле заказга тортторду алам, кафе, чайканаларга десерттер жасап берем, жана ученицаларды кабыл алам. Ученицалар, буйрутма бергендер, мына ушул Instagram баракчаңызга кайрылып берет, беймарал. Иштейт бул, күнү-түнү. Бул иштейт. Негизи килограмм торт канчадан жасайсыз? Торттун килограммын 1,5 миң рубльден жасайм, декорго карап, декорго отдельный акча төлөнөт. Жеткирип берүү барбы? Жеткирип берүү жок, метро Пролетарскийден келип алып кетет. Алып кетишет. Ооба. Ресторанга кээ бирөө жеткирип берип атпайбы, чоң жасаган, чоң көлөмдө. Кафелерге жеткизип беребиз. Үйлөн тойлорго. Үйлөн тойлорго жеткизип беребиз. Чоң берсет 10 килограмм, 15 килограмм бергендерге жеткирип беребиз. Жеткизебиз. Жеткирип берүү акысыз. Жеткирип берүү акысыз. Кийинки жакебиз көрсөк. Азаматсыз. Рахмат. Кийинки кызыбыз Наргиза. Наргиза айым кыштын декорун чагылдырган окшойсуз, э? Анда эмесе сөз сизге. Бул үстүңкүсүндө бул өтүп бараткан жыл, коюн жылы жакшы тилек кылып, элибизге токчулук малсуу калтырсын деген ниетте ошону байлыкты тилеп аткандай кылып жасадым. Бул булут үстүндө тилек кылып жаткандай.
астыңкысы болсун бул жогоктогу жөнөкөй кышкы бир көрүнүш. Суу болобу, карлар, арча. Съедобный? Бардыгы съедобный. Бардыгы съедобный. Жакшы. Канча килограмм чыгат? Эгер 5 килограммда чыгат. 5 килограмм. Азаматсыз, рахмат. Бул килограмм канча бул? 5 килограмм. Канча жыл болду шириник жасаганыңызга? 7 жылдай. 7 жылдан бери. Кыргызстандан үйрөндүңүз же Москвадан ба? Кыргызстандан да, Москвадан да үйрөндүм. Эки жактан тең үйрөндүңүз. Обучение бар сизде? Жок. Только буйрутма менен жасайсыз. Буйрутма деле албайм. Просто көргөзгөнгө келдиңиз. Рахмат. Азаматсыздар. Мына конок күткөн кыздар өтө укмуш формалары. Москвада дагы ушундай кыргыз формалары менен, борсоктор менен келген конокторду ушинтип тосуп алышат. Кийинки өтсө же. Кондитер коомунда бир эле торттор менен эле чектелбестен өзүбүздүн жаш балдар группасы дагы бар. Ошол группадан тандалып 3-4 баланы тандап алдык. Булардын ишин көргөзүп берсек, түшүндүрүп, көргөзүп. Саламатсыздарбы? Азыр сиздер менен кеңешип, сурашып дегендей, бала өзү жооп береби же ата-энеси жооп береби? Жооп беребиз. Жакшы экен. Анда эмесе бул декор боюнча бир аз маалымат айтсаңыз. Хоббим деп байт. Бош убагымда ушул менен занимаюсь этем деп байт. Балдар менен кошо биз деле ушуну жасашып балдар менен. Интересный. Бош убагыбызда колдончу жумушубуз бул. Балдарым жакшы көрөт. Эжеке бул кечигип келип калдык биз. Эчтеке болбойт. Баары жакшы. Анда эмесе бул дракон да, Дракон бул. Дракон пластилинденби? Пластилинден бардыгы. Муну ким жасады, именно драконду? Драконду берден жасады. Балам жасады. Мондой сон, мондой болгон отурагандарды кызым жасайт. Колу кичинекей болгонго же билбейм. Мондой чоң, бети чоң ушундайларды балам жасаганда жакшы көрөт. Көбүнчө ушундай чоң эмелерди балам жасайт. Муну үйлөр кандай үйлөр? Эмнеден жасадыңыздар? Мен жардам бердим. Менин идеям. Бирок главный балам жармаштырды, пистолет менен. İçinde banka, булардын içi полностью. Бул 4 бурчтук банка, бул тегерек, бул кичике банка. Үстүндө кагаз менен оролгон, вата кийгизип, эме себип койгонбуз. Блеск. Бул жер поплавок, бул баягы шотканын башынан жасалган. Бул баламдын идеясы. Доголоктор кызымдын идеясы. Башында жылдыз менин идеям. Негизи чынын айтканда азаматсыздар, черепаханы ким жасады? Балам жасады. Кече биздин бир кызыбыз сөз кылды эле, ушул жаш балдардан черепаханы заказ кылып алсамбы деп. Аябай коз жасалат экен. Буюрса сиздерге көптөгөн туура жолду баштап, направление бергенге даярбыз, иншаллах. Буюрса сиздер менен биргеликте дагы көпкө иштешебиз. Анда эмесе кийинки лепкалар боюнча саламатсызбы? Аты жөнүңүздү тааныштырып, анан кичинекей сулуу айымыбызды дагы тааныштырып кетсеңиздер. Кызымдын фамилиясы Бегишова Мария. 6 жашта азыркы учурда. Кызы буга чейинки кол өнөрчүлүгүн байкабай жүргөнбүз, азыркы учурда жакшы, өз жашына жараша. Бүгүн биздин жасаган работалары баламын мояга мастика, биздин тандаган темабызга жараша жасап келдик. Молар бардыгы кызымдын өзүнүн кол өнөрү менен жасаган. Идеялары да почти кызымдын өзүнүкү. Бул жактары пластилинден, буга чейин пластилин менен иштеген үчүн бүгүн биз выставкага жараша мастикадан жасады. Мына идиштегилер мастикада. Мастика, мол да мастика, бул да мастика, булар да мастикадан. Бул пластилин,
Кызыңыздын жашын айтып койсоңуз. 6 жашта азыр. 6 жаш, даже 1-класска бара элек. Өзүнүн таланты бар экен, азаматсыздар. Бул талантты өчүрбөй, кайра жандандырып кетсеңиздер, чоң таланттуу айым болот деп ишенебиз. Азаматсыздар. Азаматсыздар. Булар леденцевый же пластилинби? Булар эме мастикадан, булар деле. Булар деле мастикадан. Бардыгы ошо. Азаматсыздар. Азаматсыздар. Булар да ручной ошо. Мекендештер, бул жерде бир эле туш шириндиктер эмес, мындай кыргыз суусундуктары, бозо, каттама, манты, бул пирожки, көптөгөн даамдарды жасайт экен бул жеке. Саламатсызбы эчке? Саламатсыздарбы? Аты жөнүмүз Айкөкүл. Москва шаарында бүгүн ушундай сонун кече уюштуруп жатат. Гүлнар эжелердин жамааты кондитер фестивали. Ошого мен өзүмдүн атымдан торт жасап келдим. Жана бул домашний манты, кыргыздын каттама пияз менен, бул манты эт менен, пирожки, трубочки, бозо бардыгын өзүбүз домашнийди жасадык. Заказ берсеңиздер да болот. Бул жерде мага эжем да жардамдашты. Сиз боюнча кандай буйрутма менен аласыз, а? Буйрутма менен. Бул жерде бозолор болду, оригиналдуу өзүнүн номерлери бар. Ошол номерге кайрылсаңыздар. Бозонун баалары канчадан? Бозо 200. 200 рубльден. Бул каттамабы? 120 рубльден, бул 100 сомдон. Эгерде көп той маракелерге 100-200 үчтү болсо канчадан бересиз? Анда келишебиз. Келишесиз, а? Мына номерге чалып байланышат. Аркыл количествода аркыл үчтүк жасап бересиз. Мен өзүм чебермин. Мына визиткаларым бар. Айкөкүл деп. Чебер кандай? Курстарда окутамын өзүм. Чеберчиликке. Ошо Москвада жогорку окуу жайда бүтүргөнмүн. Ошо модельер, конструктор, технологдун бардыгын окутуп үйрөтөмүн. Андан сырткары торт курстарга келсе болушат. Сертификат беребиз. Чеберчиликке кызыккан айымдар ушул мына Айкөкүл айымдын номерине байланышасыздар. Чеберчиликтен кенен үйрөтөт. Анан мыналар жазып койсуз, манты, говяжий, тыква деп. Булар кандай доставкабы же үйүңүзгө келип кетеби? Доставка бар. Доставка. Көчө баг стройкада иштегендер, а? Ооба, доставка болот. 100 порс, 50 порс алгандар. Бул күндө жасайсыз буларды? Күндүк эмес, ушу номер чалышат, заказ беришет заранее, ошого жасап бере беребиз. Сиз борсок жасабайсызбы? Борсокто жасайбыз. Борсоктун килограммы канча сиз? Эми ар кандай жасайбыз. Ар кандай, а? Көп жасаса түшүрүп беребиз. Оптумга эгерде бозону магазиндер алса канчадан бересиз? Оптумга алса, анда баасын келишебиз. Баасын келишесиз. Мына каттамалардын оптумга баасы канчадан дедиңиз? 120дан. 120. Буларчы? 100 сом. Бул 100 рубльден. Мантылардын баалары мына 200. 200дөн. Пирожки 60-тан. Булчу? Бул жерде жазылып турат мына трубочки 70 рубльдан, бул жерде 120 рубльдан айчурок жасаган. Аха. Кайда салынат. Эжеке бул тигүү жагындагы үйрөтөт экен, ушундай андан сырткары. Тигүүнү окутуп үйрөтөмүн да. Обучение кыласыз, а? Обучениянын баасы канча? 10 000 рубльдан баштап. Канча бир курс? Бир айына сертификат берилеби? Берилет. Берилет. Мен өзүм жогорку дипломум бар, ошол кесипти 10 жыл окуп Москвада. Иш менен да камсыз болот. Ооба, иш менен да камсыз. Өзүңүз иш карап бересиз. Ооба, өзүмүздүн ательебиз бар. Мен өзүм ателье ачканмын. Айкөкүл мастерская деген. Үйрөнүп ошол жактан иштесе болот. Иштейт, кыздар. Кызыккан айымдар байланышсаңыздар болот, үйрөтөт, иш менен камсыз кылат. Чоңураак кийинки эжекебиз Саламатсыздарбы? Мен Алмазбек кызы Чынара. Бул кондитер коомуна келгениме 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери Кыргызстанда, Москвада торторго, шириндиктерге заказ алып иштейм. Бул бүгүнкү көргөзмөгө биринчи байлык ден соолук демекчи натуральный ачыткылардан мондой натуральный нандар жасап келдим. Бул нандарды мен заказ алам нандарга. Андан сырткары мынау шириндиктерге, торт, пирог шириндиктерге заказ алып иштейм. Бул кондитер дүйнөсүнө келгенден бери 2 жолу онлайн мастер-класс өттүм. Дагы да буюрса аракеттенип оффлайн мастер-класс ачканга аракет кылам. Бул жасагандарыңыз көбүнчө магазинге таратылат, каяка берилет?
бир тапшырып көргөм кыргыздардын магазинине. Анан ошондо шартка байланыштуу Кыргызстанга барып келдим. Эми буюрса дагы жаздан баштап нандарды, пирогторду, ачыткыларды магазиндерге сатышка чыгарам буюрса. Заказды менен дагы Окутуу үйрөтөсүзбү? Ооба, офлайн бар бирок. Офлайн окутам. Офлайн. Ооба. 2 жолу офлайн өткөм, бирок дагы да сурагандар болсо. Бул Instagram баракча сиздики, а? Бул Instagram баракчам, ооба. Ушул жака окуйм дегендер, буйрутма берем дегендер, а? Ооба. Буйрутма бере беришет. Натуральный ачыткы нандардан мондой тартин, сливочный батондор бар. Баары домашний, өз колум менен жасап келдим. Канча жылдан бери ушундай нерселер жасайсыз Москвада? Мен бул ашлянфуну уже 4 жылдан бери жасайм. Заказга жазайм. Ошо кыргыздар алат көбүнчө. Акыркы жылы уже орустар да көнө баштады. Орустар да 20-30 порциядан кылып заказ кылып алышат. Максим шоронда өзүңүз жасайсызбы үйдө? Максим шоронда өзүм жасайм, домашний. Сонун. Бунун баллары канчадан? Бунун баасы 130 рубль. 130 рубль болду. Аштанфын баасычы? 250 рубль. Граммы канча аштанфындын? Граммы? Граммы 530 грамм. 530 грамм. 250. 250 рубль. Көбүнчө сиздин ошол магазиндерге таратасызбы же эмне кыласыз? Мен магазинге таратпайм, үйдөн эле заказ алам. Үйдөн буйрутма беришет? Ооба. Шириндиктин кашан. Ушулар жасайт экенсиз да? Ушундайлар жасайм. Эми бул кондитерский эмеге жаңы үйрөнүп атам. Тортторду жасайм, бирок күчтүү кыздардай боло элекмин. Ошого мен өзүмдүн жасап жүргөн нерселеримди алып чыктым. Сиздин визиткаларыңыз буюрса көрсөтүп коелу. Эжекебизден ушул жактан буйрутма берсеңиздер болот экен. Максим Шоро натуральный үйүнө жасайт экен, ашланфы жасайт экен. Чоң рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат силерге да. Саламатсызбы эжеке? Жазгыл эжеке 130 рубльден ушундай нерселер жасайт экен, а? Кондитерлер. Канча жылдан бери иштейсиз Москвада? 2 жыл болду элек, 1-2 ай болгон баштаганыма. Обучение ошол жерде кылдыңыз? Ооба, ушул жакта эле окугам, онлайн окудум и бир жолу мастер-класска баргам. Азырынча ушул онлайн эле заказ алам. Дагы да жакшы жасаган үйрөнүм деген үмүтүм бар. Ошол выставкага катыштым. Ошол. Ушуларды көп количестводо 100-200 улам жасай бересиз. Ооба, бул медовик, обычный классический медовик. Арзандатуу болобу? Азыр сиз 130дан койсуңуз эгерде көп алса. Ооба. Сизге мына Жазгүл экен, а атыңыз? Ооба, Жазгүл. Ушул жактан Instagram баракчаңызга кайрылы берет. Рахмат. Кийинки өтсөк. Эжеке өзүнө мантыларды жасап келиптир. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Сиз шириндик эмес ушундайлар жасайт экенсиз, Мен улуттук тамактар бул фестивалга биринчи жолу катышым мен. Ушул домашний колбасалар, говядина бар, курица колбаса, и гүл манты, уйдун этинен, ашкабак манты, ушул жареный пельмень, каттама ушулар жасадым. Сиз буйрутма менен? Жок, мен өзүм калоом менен эле келип катыштым. Сатпайсыз? Сатам. Сатыкка. Бүгүн эле сатасыз? Же Instagram баракчаңызда буйрутма менен сатасыз? Пока мен биринчи жолу катышым бул фестивалгачы. Эгерде элге жакса, постоянно Конечно. жасап сатасыз Москвага. Сатап берип жасап. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жок эжекебизге. Аксана эжекебизге, Ассаламу алейкум, да бир жолу. Саламатчылык. Бул жакта мен жасап келген рулетим и чизкейк. Бул Кыргызстанда амданган рулет. Бул эмне? Бул 3 шоколада и трайфлдар. Балалар канчада ушулардын? Булардын балары 200 экен, бул айперники, меники эмес. Бул айперники. Булар меники, мына рулет менен чизкейк. Рулет 400, бир упаковкасы. Канча грамм? Граммын айтсаңыз? Граммы 1,5 килограмм. Чизкейктер штугу 200дөн. Малиновый чизкейктер. Сиз дагы обучение кыласыз? Обучение кылам, заказ алам. Үйрөтөсүз? Торттун түрлөрүн ушундай майда нерселер жасайсыз? Бар жок нерселер жасайм. Шириндик нерселердин баарын жасайм. Рахмат, ишиңизге ийгилик, кийинки жака көрсөк. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Мен бул ярмаркага биринчи жолу катышып атам. Катышканым үчүн мен чакан аз эле нерсе жасап келдим. Клубнике шоколадым. Бул упаковкасы 350 рубль 6 штук ичинде. Кичинекей новогодний ёлочка, ушундай имбирный печенье жасап келдим. Канча болду кондитер комунда аралашканыңызга? 1,5 жылдан ашты. Bundan сырткары түрлүү тортторду жасайм, пирожныйлар жасайм.
Бүгүн просто ушул нерсени жасалып келем деп имбирный медовый, мед кошулган имбирный печеньелерди жасап келдим мен. Негизи буйрутма менен бардык түрлөрүн жасайсыз. Ооба, буйрутма менен бардык. Обучение бар сизде? Обучение пока жок. Жок. Ооба, өзүм эле заказ алып. Сизди каяктан номериңизди албы, а? Гүлданабы? Ооба. Ушул номерге байланышып, сиз каалагандай табитте буйрутма берсеңиздер болот. Ооба. Рахмат. Кийинки эжекебиз, саламатсызбы? Саламат. Эжекебиз өзгөчө патер нандарды жасап келген окшойт, а? Ооба, бул патер нан, самсалар, а? Ооба, патер нандар, самсалар, бул жерде каттамалар, сылуукам деп. Каттамалар дагы бар. Сылуукам это пияз менен, бизче айтканда. Пияз менен, ооба. Бул кыргыздын улуттук тамактары, дан азыктары деп айтсак болот. Бул патер нандар бул аябай составында сүт, май, бүт жанагындай. Патер нандарыңыз баасы канчадан эже? Баалары булардын 120дан деп койдум, бирок элдер 150дөн кылсаң деле болот дейт. Жок дедим, 120 деп үйдөн нет. Эгерде мына азыр тойлорго 100 же 200 буйруп берсе канчадан бересиз? Тойлорго деле ошол 120дан чоңдор, ушундай чоңдор. 120дан жасап эметебиз. Була пияз каттама дедиңизби? Ооба, бул пияз каттама, пияз кошулган каттама бул. Майга эле бышыра бербей, кичине пияз кошуп дагы бышырсаң, булар 100дөн. 100 рубльден. Самсалар бар экен, а? Бул самсалар ашкабак самса, бул ашкабак кошулган. 50 рубль болгон, а? Бул 50 рубль. 50 рубль. Ашкабактан болгон үчүн ошон үчүн 50 рубль. Москвада канча жылдан бери иштейсиз? Москвада мен 10 жыл болуп калды. Жок, именно ушул мына жабы. Ошо нан боюнча жасап. Нандарды жасап, мен 20 жылдан бери эле үй бүлөм үчүн жасап, ушинтип эле жасап жейбиз биз. Жок, жасап жейсиз, да буйрутма боюнчачы? Буйрутма боюнча выпечкаларды, тортторду мен 2 жылдан бери эме буйрутма алам да. 2 жылдан бери буйрутма аласыз? Ооба, мындай трюфел, ооба, тортторго мына трюфел торт, мына трюфел деп коет. Анан азыр нандарга буйрутма ала баштадыңыз? Ооба, азыр нандарга, ооба, тойлорго заказ беришеттер. Чоң свадебный тойлорго, ар кандай тойлорго. Номериңиз мына экен, а? Ооба, номерлерим бул жерде жазылуу. Патер нан боюнча, чоң нан боюнча. Патер нан большой, орусча жазып койдук, эми орустарда келип калса. Ошо жекебизге буйрутма бере бересиздер, патер нан керек дегендер. Арзаныраак, анан сапаттуураак жасап берет, жеткирип бересиз. Ооба, өздөрү келип алып кетишет, жасап коем даярдап. Тандыр барбы үйдө? Тандыр жок, бу духовкага эле бышырабыз. Духовка? Ооба, духовкага эле бышырабыз, ошо тандырда пышкандай эле. Тандырга пышкандай болот? Ооба, тандырга пышкандай эле болот. Рахмат чоң. Урматтуу мекендештер, мына Валберсти магазиндерге таратканда жекебиз, мына кыргыз суусундуктарын, куруттарын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Биздин эзме курут Кыргызстандан Оштон жасалып келинет. Таза нак курут. Куруттун мындай порошогу даярдалып, атайын аппараттардан өтүп жабылат, упаковка болуп. Бул тоголок куруттар, подаркаларга, себеттерге алышат. Бул даяры, чоңу литри, анан 0,3 и 0,5 дагы бар. Баалары канчадан? Булар чоңдору 150дөн, кичинекейлери 60тан. Бул куруттар 350дөн. Бул пакеттер 25тен, оптун баасы дагы эсе алабыз. Сиз көбүнчө бuyakta кыргыз дүкөндөрүнө таратасыз, а? Андан сырткары Валберсти бар. Ооба, интернет аркылуу, WhatsApp аркылуу сатсак болот. Ооба. Валберсти жакында эле кирди, жакында эле уже реклама болуп атат. Сиздин номериңиз Акылай экен, а? Атыңыз. Ооба, ошол номер. Ушул номерге байланышып буйрутма бере берет. Ооба. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Кийинки өтсөк. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атым Дилзат. Мен ПП десерт жасайм. Мен фитнес-кондитер и фитнес-тренер. Өзүмдүн десерттериме сахар, глютен кошпойм, без глютена, без сахара. Арыктайм, соолугума кам көрөм дегендер үчүн чисто бүт бардык десерттерге кошулбайт. Арыктанга да булар неме берет, э? Ооба. Канча жылдан бери алектенесиз ушу кондитерге? Именно фитнес-тренер, фитнес-кондитер болгонума 2 жылдан ашып калды. Москвада окуп үйрөндүңүз? Ооба, Москвада үйрөнгөм. Обучение бар сизде? Ооба, и онлайн, и офлайн обучение бар. Онлайн дагы, офлайн дагы. Онлайн дагы, офлайн дагы. Анан чоң тортторду жасайсызбы? Ооба, бардык десерттин, абсолютно бардык түрүн ПП, без сахара, без глютена, без масла. Элдин табитине карап жасап бересиз? Жеткирип берүүлөр кандай?
жеткирип берүү бул клиент менен ар бири менен сүйлөшүлөт. До вашего метро это бесплатно. Если үйгө чейин каласа, километрге жараша сүйлөшүлөт. Сизге кайсы Instagram баракчаңыз? Дилзат Абдималиковна. Ушул Instagram баракча аркылуу окусаңыздар болот, буйрутма берсеңиздер болот. Москва шаарында, на? Ооба, Москва шаарында. Рахмат, чоң ишиңизге ийгилик. Ош шаарында дагы филиалыбыз бар. Ош шаарында. Ооба. Ош шаарында дагы ушул Instagram аркылуу? Ош шаарында да ушул аркылуу кирсе болот. Ооба. Кирсе, капса, байланса болот. Ооба. Ошто окуйм дегендер, а? Ооба. Окугандан Ошто окуйм дагы десерт заказ кылса да болот. Заказ кылса да болот. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Булар клубника в шоколаде, азыркы тренд болуп аткан десерттер. Мен bundan башка да тортторду жасайм, бирок клубника в шоколаде көпчүлүгү жасабайт, ошондуктан клубника в шоколаде жасап келдим. Булар клубникалар свежий, Египеттен келген, шоколад натуральный, бельгийский. Бул жерде 4 штук 500 рубль, бул жерде 16 штук 1500 рубль. Канча жыл болду ушу шириндик жасаганыңызга? Негизи баштаганыма мектепте окуганда баштагам. Жалбатта жүргөндө уже 5-6 жыл болуп атат. Москвада иштеп жүргөнмө клубника менен уже 3-жыл буйруса. Обучение бар сизде? Ооба, бар. Обучение онлайн, офлайн, индивидуальный и групповой. Барын үйрөтөсүз, толук. Кандай интернетке жүктөштү, кандай саткандарын үйрөтөсүз? Интернетке жүктөштү, кандай сатканды, кандай клиент тапканды, Инстаграмда кандай алып барат, полный от А до Я полный информация берилет обучениеде. Ошо обучениянын ичинде? Ооба. Же ал сырткарыбы? Жок, ичинде. Кызыккан урматтуу карындаштар, эжелер, окусаңыздар, үйрөнсөңүздөр, бардыгын үйрөтөт. Сиз менен кандай байланыста болот? Бул жерде номер телефон бар, Инстаграм аккаунтум бар. Көрсөтүп кой жакында. Ооба, ушуга жазып чалсаңыздар болот. Ушуга чалып, байлансаңыздар, бардыгын үйрөтөт экен. Буйрутма берсеңиздер ham болот. Ооба. Акыл ишиңизге ийгилик.
эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн орун басары биздин Майрам Жалаловнага сөз берип койсок. Сиздерге ушундай ишараны расмий айтып бересиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу мекемдештер. Баарыңыздарды биринчиден бүгүнкү жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Өзүмдүн атыман жана ошондой эле миграция өкүлчүлүгүнүн жамаатынын атынан. Бүгүн аябай жакшы иш-чарага келип атабыз. Бул деген эң сонун бизге бир жакшы маанай болуп атат. Жаңы жылды таттуулук менен, ширин менен баштап атабыз. Бул эң жакшы жашаган деп ойлоймун. Ошон үчүн сиздерге кыздар силердин кызматыңарга чын эле көзүм бириңерден бири жакшы, биринен бири сулуу. Өзүңөр да сулуусуңар, эмгегиңер да сулуу болуп келипти. Силерге чоң рахмат. Жаңы жылда баарыбызга бар ооз тийип, даамдатып дегендей жакшылыкты баштайлы. Эмне дейм, силерге иштерге ийгилик болсун, мындан ары дагы ар дайым жакшынакай болуп, ден соолукта жүргүлө, оорубагыла, аман болгула. Ошондой эле Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Бул деген биздин өнүгүүбүз. Бул деген биздин көзүбүз көрүп сүйүнүп атабыз. Бул жерде Кыргызстандан келген коноктор да бар. Келип бар бириңерди бирден видео тартып, сүрөткө тартып жыгып атышат. Сиздерге казим чындыгында молодцы. Эмне дейм, жакшылык болсун, ийгилик болсун. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен, аксакалдар сиздердин да жаңы жылыңыздар менен сиздерге чоң рахмат. Дайыма келип, ак сөзүңүздөрдү айтып, батаңыздарды берип, колдоп жүрөсүздөр жаштарды. Ушундан жазбайлык, дайыма бар бололук, бирге бололук. Тырышчылык болсун, чоң рахмат. Көргөзмөнүн коноктору жана ошондой эле биздин коомдун сулуу айылдары биринчиден силерге терең ыраазычылык билдирем. Анткени ар дайым бири-бирибизди колдоп, дайым колдоп келебиз. Бир сөзүбүздө түшүнүп, сыйнап дегендей бирибизди аябай сыйлап, ушунчалык жылуу мамиледебиз. Биримдик коомдачы. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Анткени биз саамдуу киши. Бүгүнкү келген коноктор сиздерге дагы чоң рахмат. Бул жерде бизде эң гана үй шарттагы отурган кыздардын кол өнөрчүлүктөрү. Мен эмнени да айткым келди. Ушу үйдө отурган айымдар жалпак тилде сүйлөсөң эч кандай кызга эч жана чыкпайт. Основной мындай иш-чараларга барышпайт да, биз биригип ушундай иш-чараларды уюштуруп, ушундай талантты эл көрүш керек. Сөзсүз түрдөчү. Ошондуктан сиздерден да колдоо күтөбүз, колдоо болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү биринчи болуп жаткан выставкабызга жакшы баа бериңиздер. Анткени биринчи жолу мындан кийин дагы биз өскөнгө аракет жасайбыз. Бул кыздардын жумуштарын карасаңыздар, мындай жумушту жөн адамдар жасай албайт да, бул талант. Ошондуктан баарыбыз биргеликте колдоп, ушу кыргыз биримдик кондитер колун дагы өстүрөлүк. Кыргызстандан келген сусундуктар, домашний патры, нан баардыгы бар. Бүгүн дагы ушу бизди колдоп көтөрүп кетсеңиздер, келген коноктор, анткени ар бир келген мейман биз үчүн өтө важно. Колдооңуздар дагы өтө бизге важно да. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Рахмат.
разы болсын. Ар дайым ушу жакшылыгыбызды бөлүшүп жүрөлү. Анан силердин да көргөзмөлөр дагы ашып тиги чет мамлекетте көргөзмө аркылуу саржан кеткендер. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Чоң рахмат, туктап келгениңиздер. Анда эле бизге ыр белек алып келиптир. Жыйынтык азиями дүйнөдө эң бийик жасалган торт 2018-жылы Кытайда жасалган экен. Андан кийинки рекордту бүгүн Гүлнар эжебиздин жасаган 1,5 метрлик торту болду окшойт. Баарыңыздар кыргыздын кыздары кандай кыйын кыздар. Бул жерде таттууга жан киргизип, өзүнчө бир чоң искусствонун жаңы барагын ачып, кыргыздын тарыхына, Москвадагы кыргыздардын, мигранттардын дагы бир жетишкендиктерине күбө болуп отурасыздар. Дагы бир жолу катышуучулар үчүн катуу кол чаап койсоңуздар. Бул эмне деген эмгек, эмне деген искусство, эмне деген талант. Талантыңыздарга таазим, ардактуу кондитерлер. Ушунча кыздын талантына күбө болдук. Ушунча сонун мотивацияны берген, ушул кондитерлердин башын бириктирген, ар бир иш-чарага таттуу нандар менен, таттуу торттор менен көрүп кошуп келген Москва кондитер кыргыз биримдигинин, Москва кыргыз кондитерлер биримдигинин жетекчиси Гүлнар эжеге кол чабуулар болсун. Өркүндөп өсө бериңиздер, талантыңыздар ташкындап бийиктиктерге умтула бериңиздер, ардактуу кыргыздын сыймыктуу кыздары бар болуңуздар.